Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүз көрүп атасыз. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси боюнча Ташиев, Зулушев, анан Нурлан Тургунбек уулу үчөө соту башталды. Анан маалыматтар чыгып атат да, бүгүнкү күндө Ташиев жана Зулушевдер ачык сотту талап кылып атты дегенчи. Жоо аяган жаралуу деген кыргыздын бир жакшы макалы бар, жакшы сөзү бар. Сиз гумандуулук кылдыңыз, гумандуулук кылып атасыз, балким эми кое тургула шашпай иликтейсиңер, балким азыр эми ушул статья боюнча жооп берсин деп, балким ошондой оюңузду айткандырсыз, балким укук коргоо органдарына гумандуу мамиле кылгыла дегендирсиз. Бирок ушундай мамиле болуп атат да, бирок булар деген Ташиев андай мамилени түшүнбөйт. Сиз мына азыр жеңил статья боюнча сот кылып атасыздар, ал болсо барып ачык сот болсун деп дардаңдап атат. Анткени ал жерде ал боюнча актанып турган сөздөрүм көп. Мен актанып алам деп жулунуп атат да. Эгерде оор статьялар боюнча канча кылмыштары бар, Ташиевдин канча кылмыш жасаган кылмыштары, коррупциясы, анысы мунусу, акча алганы, тигини алдаган, муну тоногон, канча адамдын өлүмүнө себепкер болгон, ошондой оор статьялар бар. Ошолор боюнча тезирээк тергөө жүрүп, анан кийин тезирээк иш алдыга жыла турган болсо, анан ошондо мындай реалдуу сот болсо, анан ошону ачыкка чыгарсын да. Ошондо ачыкка чыгарсын деп, ачык сот өтсүн деп талап кылсын да. Сиз гумандуу мамиле кылган сайын булар болсо, аны болсо өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып атат да. Ушундай куйтулуктар, ушундай эки жүздүүлүктөр дагы далай уланат. Эгер сиз аяй берсеңизчи, урматтуу президент, ошондуктан укук коргоо органдарына мен ойлойм айтышыңыз керек да. Тиги бардыгын по справедливости карагыла депчи. Эгер ошондой кылса, анда Ташиевдин башка жанагы тиги кылмыштардын бардыгы четинен ачыкка чыга баштайт. Ошондо коом дагы биротоло жана Ташиевдикке фанат болуп аткандар дагы биротоло түңүлөт да, мунунчу. Балким сиз анын эмгектерин, кылган жакшы иштерин эске алып, сиз балким катуу тийишпейли деп аткандырсыз. Бирок сиздин гумандуулугуңузду ал киши түшүнбөйт. Ошондуктан ага пожестче мамиле кылыш керек. Бул киши далай жолу көрсөттү да, далай жолу өзүнүн туруксуздугун, далай жолу өзүнүн коркунучтуу адам экенин көрсөттү да. Бул эретте көрсөтөт, эгер сиз ушинтип аяй берсеңиз. Ошондуктан урматтуу президент мырза, сиз мындай мыйзамдагы талаптарды толук иштетип, акыйкаттык менен, калыстык менен ачык мамиле кылыш керек деп ойлойм да. Ошондой убакыт келди деп ойлойм. Кылмышкер, кылмыш кылган адамдар өзүнүн жазасын алсын. Сизден өтүнүч ошол. Сиз бүгүнкү күндө соц тармактарда көрүп атсаңыз керек, коомчулукта ушул достун аяп атат деген сыяктуу бир мындай нааразы пикирлер дагы комментарийлерде көп жазылып атат да. Мен отуруп алып анализ кылып, мындай неме кылып атам да, прогнозирование кылып өзүнчө отурам. Бүгүнкү күндө мындай коомдук пикир өтө деле жакшы эмес. Ошондуктан эч аябоосу жок. Кылмыштардын бардыгын ачыкка чыгарыш керек дагы, сот жообуна тартыш керек. Андай болбосо, анын аркасы чатак болот. Себеби дегенде, ушинтип тиги отуруп кутур, анан кийин бир күнү мен акмын, мен тазамын деп анан жулунуп чыга берет. Мен тиги переворот кылган эмесмин, тиги бу депчи. Анткени лазейкалар бар ал жердечи. Баягы биз кыла алмак эмеспиз, анан импичмент кыла алмак эмеспиз, анан уюштура алмак эмеспиз деп ар кимди сүйлөтүп атпайбы? Ошентип сүйлөтө берет. Ошондуктан оор статьялар, толтура кылмыштары бар. Ошонун четинен ачыктап, ачык калыс тергөө болуш керек деп ойлойм. Менин оюма бир көп эле адамдар кошулат болуш керек. Бул менин жарандык пикирим. Ошол урматтуу достор, менин мындай пикирим ошондой да. Себеби дегенде, бүгүнкү күндө булар ачык тымызын ар кандай каралоолорго, ошондой бир кичинекей нерсесин чоң кылып көрсөткөнгө, кылмыштарын жашырып, аны бир мученик катары көрсөткөнгө аракеттер болуп атат. Ошон үчүн урматтуу президент эч качан мындай адамдарды аябаш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.